Саламатсыздар достор, сиздер Каникулап каналындасыздар. Менин атым Каникей. Мен сиздерди өзүмдүн каналымдан көргөнүмө аябай кубанычтамын. Баарыңыздарга чоң салам. Көптөн бери видео тартпаганымдын себеби Кыргызстанга барып келдим. Өткөнкү видеодо мен сиздерге сөз бергенмин, чогуу арыктайбыз деп. Тилекке каршы мен Кыргызстанга барып, наоборот, 1 килограммга семирип кеттим десем болот. Бирок мен 1 айдын ичинде скоро жаз келет. Жаз келгенден кийин жай келет. Уже бар жок эле кыздар арыктап жазында суу болгусу келсе керек. Мен дагы ошолордун катарында 1 айдын ичинде 6 килограммга арыктоону максат коюп турамын. Эгерде сизге кызык болгон болсо, мен менен чогуу арыктаңыздар. Анда эмесе мен сиздерге өзүмдүн колдонуп көргөн, мурунку өзүм колдонуп көргөн продукталарды мен бөлүшүп кетем. Эң гана бат арыктоого жардам берүүчү жана зыяны тийбеген продукталарды айта кетемин. Биринчи эле продукта бул гречка. Гречка бул адамдын ден соолугуна дагы аябай пайдалуу, бир нече витаминдерге бай продукта болуп эсептелинет. Гречкада кальций, витаминдер көп. Биз гречканы күнүнө 250 грамм гречканы кайнатып жейбиз. Күнүнө обедте жейбиз. Эртең менен овсяный каша жейбиз. Овсяный кашаны кааласаңыздар сууга бышырып жесеңиздер болот, кааласаңыздар сүткө бышырып жесеңиздер болот. Менимче сүткө бышырып жеген аябай даамдуураак болуп деп ойлойм. Ошон үчүн эртең менен 250 грамм ровно тарелкага эсептеп аласыздар. Кандайдыр үйүңүздөрдө таразаңыздар болсо, анда удобный болот. Эсептегенге 250 граммдык тарелкага эртең менен каша жейсиздер. Андан кийин саат 11де 1 алма жейсиздер. Андан кийин обедте 250 грамм гречка менен эт кошуп жесеңиздер болот. Кааласаңыздар, бирок эт деле өтө деле пайдалуу жактары болбойт. Бир күн эт жеп, бир күн этсиз жегенге аракет кылыңыздар. Бирок этти кошсоңуздар да 150-200 граммдан ашып кетпеш керек. Биздин общий порция тамагыбыз максимум 450 граммга гана баш керек. Ошон үчүн обедте мен азыр бир жумалык арыктоо менюмда этсиз тамактанамын. Эч кандай эт кереги жок. Мага азыр срочно жана 1 айдын ичинде арыкташ керек. Кийин гана уже 3-чү жумадан баштап бир аз эт кошуп жеймин. Саат 4-тө фрукту жейбиз. Фрукту каалаган фрукттуңуздардан канча ченеми жок эле жесеңиздер болот. Айрыкча грейпфрукту баягындай немелерден жесеңиздер аябай пайдалуу болот. Апельсин, мандариндер азыркы учурда аябай эле жакшы эле сатылып келип жатат. Ошо апельсин, мандариндер дагы метаболизм, ашказаныбыздын бат аш болушуна жардам тиет. Ошон үчүн мен сиздерге грейпфрут боюнча сайт берем. Саат 4-тө, саат 11де 2 же 1 алма жейсиздер. Андан кийин саат 6-дан 7-ге чейин гана ужин жейбиз. Бул өзүбүздүн ден соолугубузга деле аябай зыян деп ойлоймун. 6-7ден кийин жатаарга жакын тамак жеген аябай зыян. Өзүбүздө кыйналбастан ашказаныбызга дагы аш болушуна аябай кыйын болот. Себеби дегенде биз эс алган убакта ашказаныбыз дагы эс алат, бирок биздикилер аябай антишпей эле көп эле тамактарды жеп алышат. Ужинге мен сиздерге салат менен бир чоң миски салат жесеңиздер, мискиде салатниктеги чоң салата 200 грамм, 500 граммбы 2 огурцы, 2 помидор колуштуруп, лук менен аралаштырып туруп, жөнөкөй свежий салат жесеңиздер аябай пайдалуу болот. Жана ошондой эле салатка сөзсүз түрдө кызыл болгарский перец кошсоңуздар аябай даамдуу болот. Болгарский перец боюнча айта кетсем, анда дагы өзүнүн аябай витаминдерге бай болот. Биз мындай карап эле жеген менен кайнатып жегенде биздин кайнатылган нерсенин көбү эле витаминдери жок болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн биз жөн гана свежий болгарский перец жейбиз. Ошон үчүн
жакшынакай кылып, сонун кылып салат жасап жесеңиздер аябай даамдуу болот. Андан кийинки саат 9-дарда адамдар курсактары ачып, мындай кээ бир адамдар саат 12-1-лерде уктайт го, ошолорго айтар элем, саат 9-дарда кино көрүп жатып же нерсе кылып телефон кармап жатканыңыздарда йогурт же болбосо йогурттун дагы майы азыраагынан ичсеңиздер болот. Же болбосо кефирди эртеден кечке бесканса ичсеңиздер болот. Кефирди эч качан сиз семирип кетпейсиз. Кефирде канча 3,5% майы менен болсо дагы семирбейсиз. Кефирге мен айтар элем сиздерге, кефирге сөзсүз түрдө укропту майдалап туурап туруп, кефирге кошуп, кефир айранга кошуп туруп ичесиздер. Кадимкидей эле укроп боюнча, укроп адамдагы ашказандын мындай ачкачылыкты анча сездирбейт да сиздергечи. Ошон үчүн укропту кошуп ичиңиздер деп айтып жатам да. Себеби дегенде кефирди көп эле айранды иче бергенинизде мындай ичиңиз ачышат да. Ошон үчүн укропту каалашыңызча укроптон көбүрөөк кошуп туруп кефир менен жесеңиз болот. Андан кийинки биз азыр белокторду, туурук башка тамактарды кеңеш бербеймин. Биз азыр срочно бир айда арыктаймын. Мен сиздерге дагы сөз беремин. Бир айда мен 51 килограмм, минимум 50 килограммга болушум керек. Ошон үчүн мен уже арыктап баштадым. Уже 3 күн болду. 3 күндө менде эч кандай мындай неме болгон жок. Наоборот, мага жагат ушундай туура тамактанган, чем көчөдө барып фастфудтарды жеген деле, шаурма, андай мындай нерселерди жебеген деле эмесмин, бирок анча-мынча да фастфуд жеп турчумун. Азыр эми фастфуд жебейм. Нан да өтө деле жебейм. Нандын өзү пайдасы деле жок, анча деле нанда пустой углеводдор болгон үчүн нандан отказ кылыңыздар. Сөзсүз түрдө бул нан жебеңиздер вообще нандан. Ошондой эле сладкий, шириндиктерден отказ кылыңыздар. Шириндикти деле мен жакшы көрөм, бирок шириндиктин жатаарда жегенди аябай жакшы көрөм. Жатаарда уйкум келип, уже бир нерсе жегим келип, ушундай болуп калам, холодильникти ачып, ушундай болгон мезгилде мен плечный шоколад турат дайыма менде 76% какао менен кара шоколад. Өзүм давлениям түшүп кеткен үчүн ошондой шоколадты постоянно жеп турам. Бир күндө бир кусок кичинекей 10 грамм болобу, ошондойдон постоянно жатаарда кичине жеп өзүмү успокаивать этип жатамын. Жана ошондой эле кийин сууну ичебиз. Сууну ар бир тамактын астынан 15 мүнөт курсагыңыз ачканда эле сразу 15 мүнөттүн ичинде убактыңыз болсо, кайсыл жерде болбоңуз, бир стакан суу ичип алсаңыз, 15 мүнөттөн кийин мындай, может сиз тамак жегиңиз келбей эле жөн эле мындай суу ичкиңиз келип аткандыр. Ошону билип аласыз дагы. Если 15 мүнөттөн дагы эле курсагыңыз ача берген болсо, андан кийин тамак жегенге өтүңүз. Эч качан курсагыңыз ачпай туруп эле сразу барып бир нерселерди жей берген болбойт арыктоо мезгилинде. Ошон үчүн аз-аздан тамак жеп, ошо мен айткан салаттарды каалашыңызча күнүнө эртең менен кечке чейин салат кошуп жесеңиз деле болот. Салаттан семирбейт. Салатта 92% менен жалаң эле суу болот, бирок салатта аябай витамин, огурцлерде аябай витаминдер көп болгондуктан биздин арыктообузга, сырткы келбетибизге дагы аябай пайдасы тиет, беттерге дагы. Кадимкидей сиз салат жеп, туура тамактанган мезгилиңизде беттериңиз жакшынакай болуп, үгүрөлөр чыкпай, адамдын өзү сыртынан эле билип койсоңуз болот. Ким кандай тамак жегенин, ким көчөдөн тамак жейт, ким ар кандай жирный оокаттарды жеген адамдардын семиздигинен эмес, бетинен деле карасаңыздар өтө деле жакшы акыбалда болбойт. Ошон үчүн дайыма туура тамактанып, аз-аздан тамактаныңыздар. Жана петрушка, сөзсүз түрдө салатка петрушка кошуп жеңиздер. Петрушканы илгерки замандарда мен окуп чыккан петрушка боюнча дагы адамдар ашказан ооруларына иштетишчү да. Петрушка жана башка чөп чараларды ашказан ооруларына иштетишчү.
кийин тамактарга иштетип калышты. Сөзсүз түрдө тамакка петрушкаларды кошуп, мындай жакшынакай тамак жеген, үйдө өзүңүзгө жакшынакай тамак кылып, ошол тамагыңызды украсить этип, ар кандай петрушкалар менен, жашыл чөптөр менен, салаттар менен жесеңиз, чем көчөдө, чем KFCге барып, неме жегенден көрөкчү, тооктун бутун жегенден көрөкчү, үйдө отуруп, жакшынакай болуп, жакшынакай салат менен тамак кичинекей тарелкага жакшынакай кылып тамак жеген, бул аябай приятно деп ойлойм. Мен бар жок эле адамдарга, наоборот, мага жагат ушундай тамактарды жеп, интернетке киргизип, инстаграмга дагы киргизип турамын өзүмдүн жеген салаттарымы, жасаган тамактарымы күндүгү. Бирок мен деле азыр биз только арыктаган темада сүйлөшүп атабыз. Эч кандай манты, оромбо жеген керек жок. Мен Кыргызстанга барып 1 жума жүрдүм. 1 жуманын ичинде 1 килограммга кошуп кеттим. Болбосо мен акыркы жолу ошо баягы видео тарткан мезгилде түшкөн болчумун. Ошондо 55 килограмм элем. Азыр 56 килограмм, 600 грамм. Ошондо почти анда. Бирок мен сиздерге айткандан кийин мен өзүм арыктап баштагам. Арыктап баштап кийин үйгө барганда тыштай бердим. Ошон үчүн азыр күндөн баштап арыктайсыздар. Сөзсүз түрдө арыктасаңыздар, фигураларыңыз сонун болсо, бар жок нерсеңиз өзүңүздү жакшы сезесиз да. Ошон үчүн фастфуд жемей жок кыздар, айтып коеюн. Бизде бирок эркек балдар өтө деле семиз балдарды анча деле көрбөйм. Бизде көбүнчө балдар арык кысымал болушат. Может, алар көп энергия тратить этиши мүмкүн. Бизде көп эле эжелер, үйдө отурган эжелер бар. Ошолорго айтар элем, үйдө отурган, чем көчөдө иштеген адамдын тамагы, кандай десем, анча тамактанбай бат кыймылда жүргөн адам эч качан семирип кетпеши мүмкүн. Бирок көчөдөн силер ырчы, жанагы башка немелерге атаңдашпай эле койгуңуздар. Ырчыларга алардын иши аябай көп. Мисалы көрүп жатам, Анжелика, Айданадека жана башка көп эле ырчылар фигурный өздөрүн карашат, бирок алар деле ар кандай рекламаларды кылып турушат. Пиццаларды реклама кылыпчы, лейген пиццаларды. Аларды карабагыла силер, ошолор жесе жей беребиз деп себеби дегенде алардын иши аябай оор. Постоянно алар эртең менен саат 6-дан туруп, кечки саат 10-го чейин тынымсыз басып көчөдө жүрүшөт. Ошон үчүн алар семирбейт. Канчалык көп энергия тратить этсеңиз, эч качан семирбейсиз. Жана ошону зависит сиздин метаболизмиңиз, ашказаныңыз кандай иштегени, ошондон дагы зависит. Ошон үчүн азыркы мен айткан точно ушундай менюда тамактанабыз. 1 жумадан кийин менден видео күткүлө. Мен башка способун айтамын. 1 жумадан кийин пока ушул видеону көргөн мезгилден баштап ушундай тамакка өткүлө, туура тамактануу, жалаң жашыл салат, чөп, овощи, эч кандай макарон, эч кандай камыр оокаттардын жегендин кереги деле жок. Эгерде сиз сулуу, ар дайым сулуу жаш жана беттериңиздин оң болушуна кааласаңыз, жайында сиз жакшынакай көйнөктөрдү кийип, өзүңүз мындай ачылып жүргөндү, жакшынакай болуп көрүнгөндү кааласаңыз, сөзсүз түрдө арыктайсыз. Арыктаган мезгилде дагы мотивация дагы аябай керек болот. Мен сиздерге мотивация берип турамын. 1 жумадан кийин менден жакшы видео күткүңүздөр. Пока 1 жума, 2 жума кайсыл мезгилден баштап көрүп жаткан болсоңуз менин видеолорумду, арыктап баштаңыздар. Сөзсүз түрдө арыкташ керек. Семиздик бул вообще анча деле семиз адамдар аябай көбөйүп кетип жатат. Кыргызстанга деле мен барып келдим. Кыргызстанда фастфудтарды аябай жеп калышыптыр. Мурда адамдар анча фастфуд жешчү эмес эле. Бүгүн уже мен барып келгенден кийин көрдүм, көп эле адамдар фастфудтар менен тамактанып калышыпты. Бар жок KFCлер да ошол жакта бар экен. Адамдар очередь болуп жашайт экен. KFC үйдөн тамак жеңиздер. Эч качан колбаса жеңиздер. Колбаса бул карылыкка биринчи коючу, кары көрсөтүшү, карыта турган нерсе. Бул колбаса эттен жасалган, өтө көп этти жеген адамдар дагы бат карыйт. Ошону айтып коеюн дедим эле. Этти аз. Ошон үчүн мен айттым да, через күн эт жеймин деп.
ага чейин обедте жейбиз, этти кечинде жейбиз, кечинде салат менен кефир жейбиз, арыктоодагы себеби азыр. Андан кийин мен сиздерге арыктагандан кийин кандай питанияда жүрүш керек деген темада дагы бир видео тартамын. Анда эмесе достор, мен кеңештерим сиздерге пайдалуу болгон болсо, бул видеого сөзсүз түрдө лайк басып, каттал элек болгон болсоңуз менин каналыма сөзсүз түрдө подписаться деген кнопканы басып кетиңиздер. Жана коңгуроonu бассаңыз менин видеолорумду калтырбай көрө аласыздар. Менимче бар жок эле түшүнүктүү болсо керек. Ошон үчүн кыздар арыктайлык, ар дайым сулуу, жашынакай болуп жүрүүңүздөрдү мен деле аябай каалаймын сиздерге. Анда эмесе кийинки видеолордо жолугушканча сак саламатта калыңыздар. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Баарыңыздардын жаз майрамыңыздар менен куттуктаймын. Жаз келди, эртең эле жай келет. Ошон үчүн кыздар баттыраак аракет кылайлык. Мен сиздерге баарыңыздар сулуу жашынакай болуп арыктооңуздарды каалаймын. Сөзсүз түрдө бул видеонун астына комментарийлерди калтырыңыздар. Мен сиздердин комментарийиңиздерди сөзсүз түрдө жооп беремин, көрүп калган болсом. Анда эмесе жакшы калыңыздар.